Спорт стейкинг бул активдүү жана интеллектуалдык спорттун түрү болуп саналат. Аталган спорт Орто Азия боюнча Кыргызстанда биринчилерден болуп өздөштүрүлө баштаган. Адистердин айтымында, спорт стейкинг мээнин оң жана сол жагын тең иштетип өнүктүрүүгө салым кошот. Дал ушул спорттун түрүн алгачкылардан болуп өлкө боюнча Ысык Ата жана Ак Дала райондору Кыргызстандагы федерация менен келишим түзүп, мектептерде практикалоодо. Келишимге ылайык жаңырган жылдын кышкы эс алуу убагында жогоруда сөз болгон райондордогу мектептердин мугалимдери 3 күндүк окуудан өтүшүп, тийиштүү сертификаттарга ээ болушкан. Алсак Ысык Ата районуна караштуу Будёновка орто мектебинин 5-класстан баштап 11-класстын окуучуларына бир жумада 3 жолу 1,5 сааттан атайын сабактар өткөрүлүүдө. Мугалимдердин айтымында окуучулар бул спорттун түрү менен машыгууга кызыгуу менен киришип жатышат. Айжамала Медетбекова экөөбүздү жиберди. Биз жаш мугалимдер болуп, математика сабактарынан беребиз. Бул бизге ыңгайлуу болуп, биз 2 күн өттүк окууну. Спорт стейкингде спортчу бир нече секунд ичинде стакандарды пирамида түрүндө тизип, аларды кайрадан өз ордуна жыйнап коюуга жетиши керек. Бир эле туура эмес кыймылдан пирамида уурап кетиши мүмкүн. Андыктан эптүүлүктү талап кылат. 1, 2, 3. Теперь могу управлять 2 руками, и левой, и правой. Бул спорт мага аябай жакты. 3 күндө үйрөндүк. Башында албетте кыйын болду. Бул жерде 2 колум тең активдүү иштейт экен. Мурун оң колум менен эле жазсам, азыр сол колум менен да жаза баштадым. Теперь и левой, и правой. Спорт стейкингди ойноодо жаш куракка чектөө жок жана аны бардык каалоочулар өздөштүрө алат. Андыктан мектептин жалпы мугалимдер жааматы четте калбай, чогулуштан кийин үйрөнүп жаткандарын мектептин мүдүрү айтып өттү. Аралаш мектеп орус жана окутуу орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Бүгүнкү спорт стейкинг бул спорттун жаңы түрү жөнүндө айта турган болсок, бул бизге абдан инновациялык метод болду. Бул окуучуларга гана эмес, биздин педагогикалык жааматка да абдан жакты. Ысык Ата районунун билим берүү бөлүмүнөн билдиргендей, бүгүнкү күндө 48 мектептин окуучулары үчүн спорт стейкинг боюнча сабактар өтүлүп жатат. Аталган спорттун түрүнүн программага киргизүү максаты билим берүүнүн сапатын жакшыртып, жаңычылдыкты алып келүү болгон. Ал эми оюнда колдонулуучу каражаттарды ата-энелер өзлөрү каржылаган. Жалпы жонунан 100ден ашык мугалимди окутуудан өткөрүп алдык. Мугалимдер дагы аябай кызыгуу менен кабыл алышты. Бүгүнкү күндө биздин ар бир мектебибизге ошо спорт стейкинг федерациясы менен биргеликте келишим түзүп, бирден комплект бердик ушул оюндун. Будёновка орто мектебинин окуу программасынын тизмегине интеллектуалдуу спорттун жаңы түрүнүн киргенин ата-энелер колдоп жаткандарын билдиришти. Да, его надо внедрить. Плюс это игры. Азыркы тапта балдар телефондон баш чыкпай калды. Ошондуктан мындай спортты киргизген аябай жакшы болду. Окуучулар бул сабакка келүүгө ашыгышат. Участник вот этих игр. Биз классыбыз менен сабактар бүткөндөн кийин да машыгып ойнойбуз. Күн сайын спорт стейкингди жакшы өздөштүрүүгө аракет кылып жатабыз. Келечекте буйруса түрдүү сынактарга катышып калабыз деп ойлойбуз. Кыргызстандагы спорт стейкинг федерациясынын президентинин айтымында, аталган спорттун пайдасы абдан көп. Азыркы учурда 2 дубандын гана райондорундагы мектептердин окуу программаларынын катарына киргизилген болсо, келечекте өлкөнүн бардык аймактарына кенен жайылтуу пландалууда. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мектептерде көбүнчө айыл жергесинде мектептерде спорт залдары жок, кышкысын ойногонго мүмкүнчүлүктөрү жок. Спорт дене тарбия сабагы мындай жөнөкөй эле маани берилбеген сабактардын катарында калып кеткендиктен ошо дене тарбия сабагын өркүндөтүү, аны жакшы geliştirүү болуп эсептелинет. Буюрса келечекте мунун саны абдан өсөт деп ойлойм. Буюрса ошо марттан кийин толугу менен Баткен областынын, андан кийин Жалал Абад областынын кылып кезеги менен ошо спорт стейкинг киргизели деп пландап атабыз. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, НТВ.